Мен ойлотом, бул жерде туура да түшүнүш керек да. Той өткөрбөгүңүздөр керек болчу да сиздерге. Азыр эле санасак мына 70 киши чыкты. Всё, нарушениясы жок, мына образцово. Месталары жок, учурашканга болбойт бизде, только мындай. Пока. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстанда 25 марттан тартып киргизилген өзгөчө абал режими 11 майда жоюлуп, өзгөчө кырдаал режими гана калган. Ал эми 25 майдан баштап карантин шартында Бишкекте кийим-кече саткан базарлар, жайкы кафе-ресторандар, театр, музейлер, галерея жана коомдук транспорттор иштей баштаган. Ушул күндөн тартып Бишкек шаардык мэриясы тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, санитардык эрежелерди сактабаган мекемелерге айыппул салынып, бир канча кафе-ресторандар жабылганын кабарланган. Адистер менен биргеликте рейдке чыкканыбызда буга чейин берилген эскертүүлөргө карабастан ишин улантып жаткан тамактануучу жайларга бул рейд дагы айыппул салынды. Мен өзүм 2 күн 3 күн мурун өзүм келгем, ичине өзүм келип, мен өзүм айтып түшүндүргөм. Бул жерди жабыңыз, бул жерди ачыңыз. Бул жерди шторасын, потому что посадочный месталарыңыздар сиздердики көп. Азыр эле санасак, 70 киши чыкты, минимальный санаганда эле. Анан мен ошондо айткам, 50 кишиден ашырбай акырын бияктарыңызды жабыңыз. Буга чейин Бишкектеги центр бар жана лайф бар караоке барларынын ыргеси жана башка кафелери коюлган талаптарды аткарбагандыктан жабылганы маалым болгон. Ал эми айрым тамактануу жайлары коюлган эрежелерди туура эмес түшүнүп алгандарын да айтып чыгышты. Мисалы, рейд учурунда кыз узатуу тоюна күбө болуп калганыбызда келген элдин саны 50дөн ашпайт деп The Most ресторанынын администратору Адистин айткандарына көнбөй жатты. Саламатсыздар. Администратор сиз мэриянын распоряжениясын кандай иш аткарылып атат деп текшерип жүрөбүздөр. Бул жерге өзү өтүп кетип отура алсак болобу? Эң тынч жер ушак болуп калды. Ушул жерде анда ушул жерден эле эметели азыр. Временно ограничить следующие виды деятельности: проведение культурных, спортивных, научных, семейных мероприятий. Той өткөрбөгүңүздөр керек болчу да сиздерге. Той өткөрүп, азыр ушул Бишкек шаарынын мэриясынын буйругун бузуп атасыздар. Бул качан эме өзгөрүлүп качан кошту? Бул 1 июньдан 20-жылы чыккан. Жок, бул деген нарушение болгон менен биз деген жана сиз айтканымды айтмакчы эле, жана 50 киши посадка болот. Бүт нормалар сактасаңар, иштесеңер болот деп айтылган. Так мондай бизге деген анда сиз биздин территорияга караган сиз жооп берет атасыз да, э? Эми бизде көп орган структура бар, жооп берет. Бизге эч бир киши келип, мондай деп тактап биз бирге түшүндүрүү иштер жүргүзүлүп атат деп биздин деген премьер-министр айтылбады беле. Андан кийин эч бир киши келген да жок. Биз 10 майдан баштап Бишкек шаарынын аймагына чрезвычайный ситуация киргизилгенден баштап элдер менен тыкыз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. 10 майда Бишкек шаарынын буйругу чыккан 77 номери менен ведение экономической деятельности во время чрезвычайной ситуации на территории города Бишкек деген. Ошонун негизинде баардык объектилерге кирип, ар бир райондун администрацияларда мобильный группалар түзүлгөн. Ал мобильный группалар менен чогуу чыгып алып ушу түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. 1-2 жумадан ОЗ-2 жумуш түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Андан кийин ушу элдердин жетишпегендигине, кайра систематический нарушение көп болгондугуна байланыштуу биз уже чара көрө баштадык. Чара көргөндө бул Бишкек шаарынын мэриясынын буйругун аткарбагандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын бузуулар кодексинин 293 бересинин негизинде айыппул сала баштадык. Буга чейин биздин инспекция тарабынан 136 протокол түзүлдү. 584 000 сом өлчөмүндө. Андан тышкары 1600дөн ашык хозяйственный субъекттер текшерилди, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бул биздин инспекциянын тарабынан эле. Андан тышкары биз дагы күнү дагы түнү дагы мобильный группа менен райондордо түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кошо чыгып элдерге жеткирип атабыз. Ушул эле кыз узатуу тоюна кызматка келген ырчыларга дагы суроо узаттык. Жакшысызбы? Карантинден кийин бүгүн канчанчы рет тойго чыгып атасыз? Биринчи жолу. Анан айтсаңыз, мынакей акыркы кезде илдет көбөйүп атпайбы? Сиздин оюңуз кандай? Бул оору жуктуруп алам деп сарсанаа болбой элесизби? Коркунуч жаралбай элеби? Эми албетте адам болгондон кийин сарсанаа болосуң. Бирок эми багы биз эми бир 10 мүнөткө кирип кайра чыгып кетебиз да. Жакында эле мындай байланыш болбойт деген. Бирок Кудай сактасын эми. Негизи тойлорго тыюу салынган боюнча да маалыматыңыз бар да, э? Бар, бирок 50 адамдан ашпасын деген ошондой бир чектөө киргизген го. Ошол маалыматты билем. Эми мисалы жакындарыңыз бар үйдө. Ооба. Бул нерсенин баардыгын түшүнүп атам, албетте. Бирок экинчи монетанын экинчи жагы дагы бар да.
мисалы балким конок болсом келбейт элем, бул жактан баягы тааныш байкелер да сурады, анан кийин башка ырчылар дагы барып жүрүптүр, анан кийин ушул мен ойлотом бул жерде туура да түшүнүш керек да. Коронавирус Кыргызстанда алгач 18 мартта катталса, 20 июнда 192 адамдан илдет аныкталды. Бул пандемия башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч болуп калды.